Азыр тамакты мыкты жасап, бул өнөрүн бизнеске, а рецептин брендке айланткандар көбөйдү. Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышында биз ашпозчулук аркылуу киреше тапкандарды көрсөтөбүз. Биз менен болуңуз. Албаса, бул видеону ачка көргөнгө болбойт. Кеттик! Көптөн күткөн ушул боз үйдөгү жаргылчак таттуубуз даяр болду. Азыр ушуну тартылаган жатабыз конокторго. Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчакка окшоштурдук. Как будто ошо бир французский ресторанда тургандай болуп атабыз бул. Интернеттен карап бир аз кээде үйрөнөбүз. Кандай алып кездешип атат. Кээде условиясы жок жерге да барабыз. Тамак аштар өздөрү эле айтып турат. Мени буяка кошсоң, мен монда иштеп берем азыр сага деп. Ошолорду алып туруп жасай беребиз да ушундай. Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ошол пайдасын табабыз. Байкашыбызча, акыркы 2 жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать этип башташты да. Жакшы карманып башташты. Акчабы? Ооба. Акча абдан көп тапса болот да. Балдарым уктатканга байланыштуу ушул жерден үктөгөнгө туура келип калды. Ушул жумуштун бардык нерсеси оңой. Сонунда тойдо мындай жакшы маанайда иштейбиз да дайыма. Элдердин да маанайы ушундай. Анан эң эле ошол бир эмеси эрте турмай. Ошо уйкудан эле. Ушундай маселебиз бар деп. Ооба. Элдер бар жерге уктатканда башталат да. Эрте башталат. Биз ашпозчу Салиманын үйүнө таңкы саат 5-ке жакын келдик. Бул маалда ал кезектеги үй тойдо кызмат кылмакка даярдык көрүп жатыптыр. Эшикте караңгыда биз ушум кетебиз да. Эңиз кармашып албайбы? Давайте. Муну эле. Эмне чалтасыз? Иниме чалтам. Бүгүн иним дагы иним эжем болуп иштейбиз да. Албай билем. Кесиби боюнча фармацевт Салиманын ашпозчулукка ооп, таланты менен киреше таба баштаганына 5 жыл болуп калды. Эмелерди алып жүрөбүз да, мондай подставкаларды. Булар столдун көркүн айып, ачып монтип коюп туруп эле үстүнө зеркала коюп, анан бүт закускаларды, нарезкаларды коебуз да. Сервировкада өзүңүздөр калып кетсиңиз. Биз жардам беребиз сервировкада. Биз батабыз, багажга баттагалы. Үйлөргө буйрутма алып, тамак аш даярдоо Салима үчүн үй бүлөлүк бизнеске айланып калды. Айтылган дареке буюм тайымы менен жолдошу жеткирип барса, кызматты бир тууган эмеси эжеси менен кошо аткарат. Булар да кыйын шефтер. Основательница поварного Азиза, Азизовчу. Кандайсыз? Шефсиз? Медина? Болсо. Саламатсызбы? Бипер тууган эне. Булар кыйын шеф. Бул жакта бүгүн эшиктер көрүү деген той болот. Жүрүбүз. Ушул жактан, ушактан эметебиз. Жүргүлө. Тармак жылкыят 3 жолу. Бүгүн биз болсо поп-ап кечки тамагын даярдап жатабыз. Ал жакта болсо жети сырдуу дам деген сон тамактарыбыз болот да. Эмне себептен биз муну кылып атабыз дегенибиз, биринчи эле кезекте Кыргыздын улуттук ашканасын биз жогорку деңгээлге чыгаралы деп, жана ошондой эле ошолордун баардыгын азыркы заман талабына жараша айкалыштырып, көптөгөн кызыктуу ун азыктарын, эт азыктарын жана ошондой эле ар кандай түрлүү түстүү даамдарды жасадык. Ошолордун баарын четтен баштап азыр көргөзүп айтып беребиз сиздерге. Кыргыз даамдары менен заманбап ашкананын айкалышы. Ооба. Туп-туура. Кызык. Ал арада Эркин да түштө келе турган конокторун тосуп алууга даярдык көрө баштады. Эркин кыргыз улуттук ашканасын дүйнөлүк заманбап ашкананын үлгүсүнө салгысы келет. Кызыл алчаны кум шекерден кошуп, сууга аралаштырып, кайнатып ушундай сок жасадык да, ширесин кызыл алчанын. Анан бул жакка биз болсо жүгөрүнүн крахмалын кошуп, анын негизинде ушундай коюу болгон сон ширени алдык. Эми бул ширени болсо биз азыр мына ушундай болуп жасалган чүкөлөрдү. Бул неден жасалган? Бул чүкөнү болсо биз койдун мээсинен жасадык. Койдун мээсинен жасалган чүкө. Ушул чүкөлөрдү болсо азыр ушул жака аралаштырып, тышына мындай бир пленка кылып жасайбыз да. Анткени бул суюк өзү, бир аз температурасын жоготкондон кийин агып кетет да. Ошол себептен бул акпаш үчүн ушул сок кармап турат. Андан кийин дагы мээ өзү сливочный, соленый бир башкача даам да. Ошонун даамын бири-бирине баланс болуш үчүн биз атайын кычкыл кызыл алчаны колдондук. Ошоно бул чүкөнүн формасында чупа-чупс экен да. Ооба. Муну болсо биз азыр кыргыздын накта чүйгүн ысылыгы деп конокторго тартуулайбыз да. Чүкөнүн
ойногондон башка жесе да болот дегенди Ооба. киргизип атпыз да. Ооба, туура. Ойногон эле чүкөлөр болгон болсо биз азыр жей турган чүкөлөр жасабыз да. Бул деги эле ушул бир ысылык эмес, мунун таттуулары да бар да биздечи. Аны десерт катары дагы коноктор көрөбүз. Кызыктуу даамдарды жөн гана үстөлгө кое салбай, кадимки тасмалардагыдай эле коноктордун алдына кызыктуу тартууда маанилүү. Андыктан муздак буунун эффектин берүү үчүн Эркин мырза менен каар да жасадык. Ар бир тамакты жегенде дайыма биринчи көз караш жана ошондой эле кызыктуу болуш керек да. Карап туруп биринчиден мээң менен тоесуң, экинчиден жегенде даамын сезип ошону менен тоесуң да. Азыр дагы бир карды жасайбыз. Ал кар болсо козунун өпкөсүнө куюлган олоодон кар. Козунун өпкөсүнө куюлган Ооба. Олоо. олоо. Олоону биринчи жасаганбыз. Ал олоону жасайырда дагы биз козунун өпкөсүн алып, жакшылап жууп, ал жакка сармай жана ошондой эле уйдун сутун кошуп туруп, бышырабыз толтуруп турупчу. Анан ошол бышкан олоону алып туруп, аны кайрадан биз акылдуу аппараттардын жардамы менен кечке айландырып, бизге керектүү текстураны алгандан кийин биз кайрадан ушундай сифонго салабыз дагы, кайра азотко салып, кар жасап алабыз. Козунун өпкөсү, козунун мээси, козуда бир нерсе калды белем мындай. Козудан эч нерсе калбаган. Сөөктөрү эле калган да, сөөктөрүн да керек болсо биз соустар жасадык, каргандай. Анан болгону эле шыйрактары калды. Шыйрактардын туяктары десең. Шыйрактарды да иштетип жибердик. Мына козунун өпкөсүнөн олообуздан каар даяр болду. Нурболот. Каласаң жеп көрсөң болот. Оозуна мындай бир аз жабышат, бирок ал деле эмоциялары жакшы. Оозуна жабышат? Ооба, муздак да анткени биякта. Бир аз жабышат. Эч нерсе болбойт бирок. Кичине үйлөп койсоң болот. Үйлөп десең. Вау. Ачуу бир аз ичине. Кызыл календер бар. Ал арада 3-1 тууган дасторкон көркүн ача турган тамак аштарды кызуу даярдап жатат. Ар бир жолу ар башка үйдүн ашканасына ылайыкташып, иштөө оңой эмес. Ошол эле кезде бул кызыктуу челлендж. Кээде мынтип жарыкты өчүп калышы ыктымал. Заранее неметип. Дагы бир сонун плюсу. Ушунду айтайын деп койдук. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана оорчулуктары бар депчи. Бүт эле условиясы бар жерге келе бербейбиз да. Кээде условиясы жок жерге да барабыз. Свет өчүп калган учурлар болот. Анда да ошол айласын табабыз. Бул команда шаар ичинде буйрутма алса, киши башына 350 сом, шаар сыртына 400, аймактарга 450 сомго чыгышат. Кардарларына бир нече варианттагы менюну сунушташат. Соңку жылдары мындай кызматка суроо талап бир топ өстү. Азыр чындап айтканда мурунку менен азыркынын айырмасы абдан чоң. Мурун чындап эле багы чакырып атканда дагы сиз айтканда уялышып, же болбосо азыр эртерээк жасап кетип калгылачы, анан кийин эч ким көрбөсүн деген учурлар да болгон. Азыр чындыгында эч ким уялбайт. Азыр жаңы келген келин деле эртеси күнү өзүнүн чөнтөгүнөн жашнакайга чакырышып, дасторкондорун жазып, уялбай, тартынбай. Бул нерсе азыр популярдуу болуп калды. Чындап айтканда абдан ыңгайлуу да. Мисалы, ар бир үй бүлөгө эле куда тозуп жатканда, куда тозу эми чоң нерсе го. Куда тозуп жатканда там той, үй той, келин алуу деген тойлор көп кыргыздарда. Ошол тойлордун бардыгына абдан ыңгайлуу. Азыр бир моментте үч салатты жасап атабыз, байкадыңар да? Ол 3 чара 3 башка салат да. Байкашыбызча, акыркы 2 жылда адамдар правильный питанияны жакшы соблюдать этип башташты да. Жакшы карманып башташты. Анан биз ошого жараша өзүбүздүн ошол менюбузга, ошол азыркы заманга ылайык салаттарды, азыркы талапка ылайык салаттарды жаңылантып, киргизип, жаңы окуп, жаңы рецепттерди таап, ушинтип кең аракет кылабыз да. Сыйлуу
меймандардын келерине аз гана убакыт калды. Той ээлери соңку даярдыгын баштады. А биздин каармандар даярдап алган даамдарды кооздоп чыгууга киришти. Азыр ананастарды кезебиз, грейпфруттарды кезебиз. Экзотический болот азыр. Обязательно бурчак курч болуш керек да. Курч болсо соң чыгат. Эки эжесинен шыктанып, ашпозчулук билим алган Билалдын бул тармакта жүргөнүнө 8 жыл болду. Бул мезгил ичинде Билал кондитердик азыктарды жасагандан баштап, жер жемиштерди кооздоп кесүүгө чейинки бардык баскычтарды көргөн. Бизди эжебиз үйрөткөн. Салима деген эжем ошо меңгергенде полный от и до. Мондай кыласың, мондай кылып чыгасың. Мондай кылсаң жакшы болот деп полный көргөзгөн машинадачы. Дальше өзүм өздөштүрүп кеткем. Турай турган жерден турап, интернеттен карап бираз кээде үйрөнөбүз. Кандай кылып кездешип атат. 50 кишиге мисалы 5 алмурут ушундай кылып алабыз да. Именно нарезкагачы. Көбүрөөк койбойбуз. Эзилип кете турган основной фрукталардан көпкө туруп калса, бул банан карайып кетиши мүмкүн. Өзүнүн өңүн жоготупчу. Ошону көргөндө эле бананды койбойбуз биз. А так основном калган фрукталар уже 5 саат 6 саатка чейин өздөрү турат да, бузулбай. Бул болсо дагы мына сумай, муну дагы кичине муздаткычка салып туруп, бир аз тоңдуруп алганбыз да. Анткени бизге ошондой температура керек. Биздин берметтерибиз экиге бөлүнүш үчүн. Эгерде суу колдонсок, анда бул бозо менен суу бири-бирине кошулуп кетет да. Бермет болбой калат бизде. Эркин болсо бул учурда дагы деле кызыктуу азыктарды жасоо менен алек. Ал кадимки чечирканактан жасалган бозону кайнатып, ага жүгөрүнүн крахмалын кошуп, берметтерди жасап жатты. Эркиндин кыргыз ашканасы менен азыркы трендтерди мыкты билгени, аларды айкалыштыра алганы мени таң калтырды. Бул болсо бизде борсок, борсоктун өзгөчөсү. Анткени биз борсоктордун ичинде ушундай болгон өзүбүз жасаган эжигейлерди кошуп туруп, борсок жасайбыз башкача кылып. Азыр эжелер болсо ошону жасап аткан учуру. Эжигей. Эжигей дагы бул илгертен кыргыздардын апаларыбыз жасап келаткан сыр. Биринчиден биз сүткө айранды кошуп, кечке көп убакыт кайнатып, ар кандай кошулмаларды кошуп, кошулмалар дегенде бул татымына жараша кичине кум шекер кошуп туруп, дагы кайнатабыз да. Кайнаткандан кийин анан чыпкалап алып, оор жүктүн астына коюп кичине, анан ушундай болгон сырды алабыз. Каттыгандан кийин ушундай сыр болуп калат да. Аларды болсо биз өзгөчөлөндү, азыр борсоктордун ичине салып туруп, борсок кылабыз. 12 жылдан бери ашпозчулукта келаткан Эркин башка өлкөлөргө да чыгып, тажрыйба топтоп, билимин улам тереңдетип турат. Жеке рецепт ойлоп табуу жөндөмү да тынымсыз изденүүнүн артынан келерин жашырбайт. Алдыңкы топ 10 деген ресторандардын катарында кошулган ресторандарда иштеп келдим да. Ошол жактагы көптөгөн нерселердин баарын көрдүк, үйрөндүм. Анан ошол эле учурда ашканага болгон кызыгуум дагы аябай күчөп, анан ошонун негизинде ошол жактагы китептерди издеп, китептерди алып окуп, жанагы айтып кеткендей эле кайсыл жер жемиш, кайсыл мөмө жемиш бири-бири менен айкалышат, кайсы жер жемиш бири-бирин сүйөт, эмнени кошсо эмне болот, кайсы менен кайсыны кошсо болбойт деген нерселердин баарын анан китептен окуп, үйрөнүп, тажрыйбабыздын баарын алып келип олтуруп, анан бүгүнкү күндө ошол кыргыздын улуттук ашканасын жогорку деңгээлге чыгаралы деген максатта иштеп жаткан учур азыр. Менде бир суроо бар, ошо азыр эме жасап атпайсызбы? Берметчи. Ооба. Анан бозону кайнатып туруп, ага жүгөрүнүн крахмалын кошом деген идея каяктан келет мындай? Бул тамак аштар өздөрү эле айтып турат. Мени буяка кошсоң, мен мондай иштеп берем азыр сага деп. Ошолорду алып алып туруп анан жасай беребиз да ушундай кылып. Ойлой берсең де, оору менен ажалды алып тынат, алдың үчүңдү мазаңды, андан көрө келер кештен камын көр, тамак астыр боркулдатып казанды дейт кыргызча. Этно поп-оп кечебизге, тамагыбызга куш келипсиздер дагы жолу. Ошентип Эркиндин табылгаларын ооз тиймекке келген меймандар да топтолуп калды. Эркин ар бир тамак кандай жасалганын, эмнелер кошулганын шашпай, чечмелеп берип жатты. Маринатталган чамгыр, биринчисинде болсо үстүндөгү бул туздуу болгон суюк сүзмө. Мындай кылгытып жутуп, намын сезгенден соң Азыр бул эшиктин артында Эркин мырза конокторго бүгүн күн бою жасаган даамдарын сунуштай баштады. Сиздер менен көргөн чүкө формасындагы таттуулардын баардыгы азыр конокторго кирүү алдында турат.
Макул мейли бул жакка жазылып тур. Андан кийин көрөбүз силерге. Келиңдер алып. Таркалата жеп. Салима, Азиза жана Билал да баарын өз убагында жасап үлгүрүштү. Бир тууган ашпоздордун колунан чыккан тамак аштар мынтип дасторкондун көркүн ачты. Бардыгын бүткөндө убагына жетишкенде бир жыргайбыз. Вовремя успели депчи баарына жетиштик. Сонун болду. Эми ушул аябай кооз өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына кооз жазалмаларды. Ушуларды көрүп суктанышып, ушинтип жешип, ушул анан сыртка чыгып алып бизге рахматын айтышып, ушундай ыраазычылык кылышат да, ошолор бизге абдан сонун моменттер. Жүрөгүндө кайнаган кыргыз каны, жүздөрүндө жайнаган жылдыздары, төрөлгөндө озанган манас менен амансыздарбы бүгүнкү күнү меймандар деп. Салам айтам андакы меймандар. Ай, бара келдик эмиздер. Жалпы мына сүрөттөрдүн баарын ичкерди чакырабыз. Байкап атабыз бул ушундай кирешелүү тармак болуп атпайбы? Азыр барган сайын кызуу күчөп атат. Ооба. Ашпозчулукта жүрөм. Кандай тапса болот? Акча. Акчабы? Ооба. Акча абдан көп тапса болот да. Бирок ошонун бардыгы эми азыркы кезде ошондой болуп аткан болсо, бирок жаңы баштап аткан кездерде, жаңы тажрыйба топтоп аткан кезде мындан 5-6 жыл, 10 жыл мурун күнүнө 50 сом, 30 сом, 40 сом, 200 сом, 600-700 сом таап жүргөн болсок, ошондогу кылган эмгектердин баарын үзүрүн азыр көрүп атам деп айтсам жаңылышпайм. Эми убакыт эксклюзивдүү десертке келип жетти. Көптөн күткөн ушул боз үйдөгү жаргылчак таттуубуз даяр болду. Азыр ушуну тартылаган жатабыз конокторго. Мунун көлөмүн дагы, түсүн дагы жаргылчакка окшоштурдук. Ал эми үстүндөгү болсо бул талкан. Талкандын 3 түрү. Бул идея дагы эми биз формасын жасадык. Кыргыздарга тиешелүү нерселердин баарын иши кылып, кыргыздын ашканасына баарын жасап атабыз да, окшоштуруп. Ооба. А бул болсо Чүкө жаргылчак эми кийинкиси эмне болот? кийинкиси эми бир шөкүлө болот да. Шөкүлөнү жасайлап атабыз биз буюрса, кийинкисине сөзсүз түрдө кылабыз аны. Мунун курамында болсо апельсиндин кабыгы жана ошондой эле апельсинден жасалган настойка дейбизби, ошол нерсени кошконбуз да, анан бельгийский шоколад. А тышындагы болсо бул кайра эле ошол бельгийский шоколадты молочныйын кошуп туруп, биз аны велюр кылып чачтык тышына. Ошол себептен кичине мындай ташка окшошкон фактураларды берди бизде. Азыр болсо калган коноктордун эмоцияларын көрөбүз. Конокторубуз бизге айтат. Азыр коноктор кадимки жаргылчак жемей болушту. Чүкө жешти, жаргылчак жешти. Эми Эркин мырзанын айтканына караганда эми жакында шөкөлө жешет экен. Кызык. Болду, беребизби аны? Болду, ала берле, жүлө кеттик анда. Бул жаңы уровень, жаңы тепкич кыргыз кухнясы үчүн өзгөчө. Бул Европадагы жетишкендиктер азыр ошо фьюжн стилинде деп биздин кыргыз ашканасын аралаштырып атышыптыр. Өтө сонун, сөз жок. Как будто ошо бир французский ресторанда отургандай болуп атабыз да. Бул жерде эми баягыдай чоң-чоң порциялар эмес, ошо бир изящный кылып бир башкача берип атышат да. Аябай жөн эле балалыкты элестеткен сонун тамактарды
ошол менен бирге эле дагы андан дагы даамдуу тамактардын бүгүн даамын таттык. Аябай чоң рахмат, жогорку деңгээлде даярдалыптыр аябай. Биз кадимкидей баягы илгерки кыргыз айылына баргандай болдук да. Национальный молекулярный фьюжн, да, кухня получилась. Вот это вот национальный колорит плюс европейский стиль, когда вот смешались, это что-то невероятное было, да? Действительно получила массу эстетического наслаждения.